Мына ушул команда келген. Бул команда Сорун Абылкасым уулу жетектеген команда. Анда эмесе баарыңыздарга жакшы маана каалап, мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Команда курамын ордого чакырууну баштайбыз. 8-турга Музулманов Мелисбек келген. Ноокаттагы билимкананын директору жана педагог илимдердин кандидаты. Акылбек уулу Эляман команда мүчөсү. Жеке ишкер. Орунбай уулу Куттубек команда мүчөсү. Тарых сабагынын мугалими. Акылбек уулу Жуманазар дене тарбия сабагынын мугалими команда мүчөсү. Акылбек уулу Нурсултан жылдын мыкты мугалими 2022 сынагынын жеңүүчүсү, математик кесибин аркалайт жана капитан Абылкасым уулу Сооронбек. Сооронбек мырза дагы математик сабагынын мугалими. Мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Эсеп 0-0. Сорон мырза да бирөө кош келипсиздер. Маанаңыздар кандай? Команданын даярдыгы жакшыбы? Телекөрүүчүлөр менен амандашканча сөз сизде. Assalamu alaikum. Урматтуу албаруучу, урматтуу ордо жана ошондой урматтуу телекөрүүчүлөр. Буйруса, биздин команда бул оюнга аябай катуу даярдык көрдүк. Жеңишке жетишебиз деген үмүттөбүз. Буйруса, жакшы оюн алып барууга аракет кылабыз. Күзгү сериялар Кудайым буйруса ортолоп калды. Бүгүн оюн кандай болот? Анда эмесе биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди жазыңыздар жана бизди YouTube'дан көрүңүздөр. YouTube'да каналга катталыңыздар, подписация баскычы сөзсүз басып, жана коңгуроону да басып коюңуздар. Биздин оюндар биринчилер болуп көрөсүздөр. Билерман астын кысылгыча ордо биздин Instagram'дагы дарегибиз. Оператор мүмкүн болсо жакыныраак алып берип койсо. Facebook'ta Билерман ордо баракчабыз бар. Жана Билерман чекит түзүүчү mail chekit.ru биздин электрондук дарек. Каттар аркылуу Ош шаарынын көчөсү 330 дарегине жөнөтүңүздөр. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге ийгилик каалайт. Жана дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн. Каллиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Эсеп 0-0. Биз биринчи раундду баштайбыз. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Мелис мырза, маанай кандай? Жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Айдан Токторалиева Жалал Абад шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, бул кичинекей айкел тыйынчышкан тагырагы 2018 жылы АКШта бул орнотулган. Анткени АКШта студенттердин кичинекей бир кыялын орундалышына ушул тыйынчышкан себепчи болгон. Жана студенттер өздөрү каржылап, акча топтоп, мына ушул тыйынчышканга кандайдыр деңгээлде бир ыраазылык айтуу максатында ушундай айкелди орнотушкан экен. Урматтуу билермандар, эмне максатта бул эстелик орнотулган тыйынчышканга? Мурда жооп бар. Ким жооп берет? Куттубек мырза. Адашпасам, бул тыйынчышкан ошол университетке кеткен электр чыбалгыларын тийип, ошо светти, жарыкты өчүрүп койгон. Ошондайынан сабактар өтүлбөй калган. Ошон үчүн студенттер өздөрү каржылап ушул айкелди же эстеликти тургузушкан. Тагыраагы 2 күн сабак болбой калган. Жана бул тыйынчышканга өтө чоң ыраазычылыкты билдирген. Эми студенттер ушундай экен да, окуу болбой калса сүйүнөт экен. Жана тыйынчышканга ыраазылык билдирүү максатында мына ушундай айкел орнотулган экен. Бул жерде ушул жазуулар турат. Эсеп 1-0. Команда 1 минута үнөмүндө бар. Экинчи раунд.
Мамат Бакыт уулу Кадыр сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Швециянын борбору Стокгольмга жакын жерде Södertälje деген шаарча бар. Ошол шаарчада ушул нерсе таштандынын эң көйгөйлүү түрүн терүүгө көмөктөшкөн. Кандайдыр бир нерсе. Анткени аларды үйрөтүү оңой жана бири-биринен үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү дагы жогору. Ошондой эле жаңылып таштандыны жеп алуу коркунучу дагы азыраак. Демек, бир кандайдыр бир тирүү жандык жөнүндө сөз кетип жатат бул жерде. Таштандыны тазалоого кеткен чыгымды эгер ушулардан пайдаланса, чыгым 75%га чейин кыскарат. Бул ыкма биринчи жолу колдонулган эмес, Францияда колдонулган жана учурда бул кызмат иштейт. Урматтуу билермандар, эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр, экинчи суроого дагы. Ким жооп берет? Акылбек уулу Нурсултан. 3 Акылбек уулу бар бул жерде. Акылбек уулу Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, бул Швециянын шаарларында таштанды чогултууга үйрөткөн бул каргалар. Жооп туура, бул карга. 2-0 эсеп. Чылымдын калдыктары жана ушундай көйгөйлүү болгон адамдар иренжий турган калдыктарды ушу каргалар терип жардам берет экен. Эсеп 2-0. Жана биз 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Эркешбай кызы Айгерим Базак Коргон районунан сиздерге каршы суроо берет. Мына ушундай фото суроо жөнөтүптүр. Клавиатуранын ордунда эмнелер чыгып турат, ор коюп. Манжалар. Манжалар, Урматтуу билермандар. Таиландтагы Chuo Senko деп аталган рекламалык агентурасы мына ушундай рекламаны чыгарган. Урматтуу билермандар, бул рекламаны эмне максатта чыгарышкан? Кетти минута. Телефон сүйлөшүү буткасы экен. Кол кагым связь ушунчалык жакын, сен жакын тургандан Жок, эмнени? Связьды реклама. Башка нерселер. Немесине караганда клавиатуранын акырын басы, мынаны эгерде мажан болсо деле ошондой акыбалда келип калмак деген. Кол жабыр таптырды. Ошо аргыңыз аркандай болуп турат го. Секинара клавиатураны бузуп койбой. Жок, реклама деп атат, бул башка деген атабыз биз. Социалдык жарнама болушу мүмкүн. Ошону айтып атабыз да. Азыр берди, буга такалыштын кереги жокпу дейм да, реклама деп атат. Жок, бир нерсе баарын колдоо келип жаракат алып атат. Мисалы, мына 3-чү Бири таза, бири таза экен да. Сенсордо жарылып атпай башка ошону дагы эмелиши мүмкүн. Да, башка. Күндөлүк турмушта эмне жабыркатат колду? сенсордуу телефондон чыкканга эмеспи? Жок, Бул жакта басып кыйналбасын, экрандан басасың деген. клавиатура иштебей калса, кол жабыркайт. Жок, ошо клавиатураны басып берип акырында сенсорду чыгарып коюп, мүмкүн өзү компаниясы бир Таиландда бирок телефон чыкпайт да мен. Басып кыйналбагыла. Кайсы бир нерсени Таиландтан. реклама кылып атат. Колдун түрлөрү казылган, кол кыйналган нерселер экен да. Биз сактап сурообуз керек эле азырчы. Эмнени сурап туруп, эмедей бир үнөт алабыз, үнөм алабыз. Бирок силер азыр ушундай. Мынанын ичине кирбеш керекпиз да бизчи. Сора мырза. Урматтуу алып баруучу, бизге суроону тактап берсер, андан кийин өзүнүн үнөмдөгү бир үнөттү алабыз. Бир жолу кайталайм. Мындан башка суроолорду кайталамбайт. Бул сиздердин эс тутумуңуздарды күчөтүү максатында ушундай кадамга барабыз. Болбосо көнүп каласыңар. Урматтуу билермандар, Таиландтагы Chuo Senko деп аталган рекламалык агенттик мына ушундай көрүнүштө реклама чыгарганда, максаты эмне? Эмнени түшүндүрүү үчүн мындай реклама жасашкан булар? Эмнени айткысы келип жатат бул жерде? Кетти үнөмдөгү минута. Эмнени Бармакта сенсордо эмес да, маселечи. Жок, мына басып атат. Эмнени айткысы келип атат? Акырын бас, кнопкаларды Клавиатураны банкоматтарга башкага барсаңыз деле ошондой эң көп болгон
Ушу клавиатураларды да ооба ошол кышайып турат түз турат. Клавиатураны акырыныраак бас деген реклама. Дагы эмне? Кетели го, кетели. Сенсор телефондор чыкты балким, ошонун рекламасы. Сенсорду эмне кылды атат? Сенсорду эмне максат? Маалымат жокпу? Сенсор жакшыраак иштейт деген маанидә эмеспи? Атында Чуасенко дегенде бир Көпкө жетет дейсиңерби? Сенсорго караганда эме көпкө жетет деп атасыңар. жок. Клавиатураны тез басышыңыз керек. Сенсорда сүрөсүз башка болот, ал мындай айтканда. Сен ошолдо сенсорду рекламасын тауып, экөөн бириктирип табыз. Дагы башка. Башка вариант. Башка Клавиатуранын окугон чыгып турат да. Бул ошол немедеги эле экен да. 16 мы? 16 мы? Ооба. 16 клавиатура. Телефондо болот клавиатура экен. Сора мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого бизде Мелис Музулманов жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул сүрөттөгү көрсөтүлгөндөй жарнама аркылуу Чусенко компаниясы сенсордук телефондорду мындай, ошол сенсор телефондорду мындай реклама кылган, анткени клавиатурасы менен болгон, баскычы менен болгон телефондор кайсы бир деңгээлде колдорду ушинтип жабыркатат дегендей, эртерээк бузулуп, анан ал аркылуу катуураак басып колуң жабыркайт деген мааниде ушул нерсени ушул максатта ушул рекламаны чыгарган. Бул кызыктуу суроо болуп атат мен үчүн. Урматтуу алып баруучу, негизинен бул жерде манжаларды көргөндө менде ушундай бир ой болуп атат. Көптөгөн мамлекеттерде, мисалы Таиландка саякатчыларды, туристтер жөнөтүп жатканда мүмкүн болушунча алар менен учурашпоону, алардын өзүнүн стилдери менен учурашууну өтүнүшөт. Бул да болсо ошол түрдүү ооруларды жуктуруп келбөө максатында. Бул телефондун баскычтарын басуу менен силер ар кандай бактерияларды жугузуп кетесиңер. Анткени бул баскычтарды ар кандай колдор басат деген маанини берсе керек деп ойлодук. Эми мен туура жоопту айтайын. Таиланддык Чусенко деп аталган жарнамалык агентство албетте сөзсүз түрдө бул жерде сенсордук экран жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми кнопкалардын ордуна манжаларды чыгарып коюу чындыгында эле кнопканы басуу менен көптөгөн микробдор, бактериялар бармак манжаларга жугуу менен адамдар үйүнө сырттан бир топ ооруларды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн сенсордон пайдалангыла деген максат, урматтуу билермандар. Кнопканы басып манжанын жаракат алуусу эмес, Мелис мырза. Микробдорду жугузуп алуудан качырып жатат бул жерде. Өтө жакын бардыңыз, бирок ушуну кошуп койсоңуз болмок, негизичи. Мелис мырза, кошуп койсоңуз болмок. Азырча эсеп 2-1. Oyunuz ulantılат. 4-cü rauнд. 4-cü rauнд. Ошол Чусенко компаниясына, реклама агентствосуна кол келинин кантип биз ушул микробдон кутулсак болот деген сунушту беришкен да компаниялар, фирмалар. Анан булар ушуну ойлоп чыккан. Эмил Махмат Урайым уулу Ош шаарынан. Урматтуу билермандар, кызыл түс дүйнө жүзүндө көпчүлүк мамлекеттердин желектеринде кездешет. Биздин Кыргызстанда да желек дээрлик кызыл түстө. Мисалы үчүн Ирандын желегинде кызыл түс эрдикти түшүндүрсө, Португалиянын желегинде революцияны түшүндүрөт. Бизде деле кээ бир учурларда ушундай деле түшүнүктү берип калды окшойт. Бирманын желегинде эрдикти, эркиндикти билдирет экен кызыл түс. Ал эми сиздерге суроо, Исландиянын желегиндеги кызыл түс эмнени билдириши мүмкүн? Исландия. Кетти минута. Исландияда эмне болгон? Исландия кандай өлкө? Европада. Немеде Европанын четтеги өлкө. Эркек адамдар жок, аз адамдар. Анын тарыхында эмне болгон? Тарыхына байланыштуу болсо керек ал деле. Только Харидого байланыш кетмек. Дагы башка нелер бар Исландия. Исландия. Борбор кайсы эле Исландиянын? Исландия кызыл, эрдик революция. Кээ-бирлерде эрдикти айтатын, кээ-бирлерде Революция башка деле эме болгон эмес. Революция эмес го буларда. Эркиндик, революция. Точно неме эле да баягы. Эркиндик болчу. Шотландияда Жок, дагы. Исландияда канга байланыштуу нерсе жок. Канга байланыштуудан да буларда революция башка деле өзү булар эме Экен тарыхта андай. Неме экен аралды билдирип экен булар. Арал буларда эркек адамдар саны аз. Аял адамдардын саны көп. мамлекет кандай мамлекет? Автортат, демократиялык.
демократиялык эле кадимкидей эле мамлекет болгону аралдагы мамлекет. Кызылда эмне бар? Демек Арал Кызыл деңизге жакын эмес, Жок, Кызыл деңиз Жок. Атлантика океанынын эң чыгыш Жылдыздар отторго байланыштуу иштер жок. Чөл кандай чөл? чөл жок, аралдар, жанартоолор, Кызыл кайсы бир нерсеге байланыш керек болуп. ысык суулар бар, башка суулар ошолор бар жаратылышында. Жылуулукка Жылуу суулары бар. Бай жаратылышка дейсиңерби? Минералдык жактан бай чындыгында. Суусу башкасы эмес. Дагы башка эмне Кызыл кенге көмүр чыгаттыр, кызарып Жок, андай эмес. Жок. Кызыл болгондо ал жерде жок. эркиндик революция. Сора мырза, Урматтуу алып барчу, бул суроого өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Желегиндеги кызыл түс алардын тынчтыктын символун берет. Исландиядагы желегинде кызыл түс тынчтыктын символун берет. Жооп кабыл алынат. Кызыл түс Исландияда жердин символун түшүндүрөт. Жерге кызыл түстү бергенибиз негизи туурабы, туура эмеспи деген суроо туулат биринчиден. Экинчиден талкууну көрдүм. Талкууда туура дагы, туура эмес дагы варианттар айтылып жатты. Жана Сора мырза өзүнүн версиясын айтты. Эми мен туура жоопту айтайын. Исландия чындыгында аралда жайгашкан мамлекет жана Куттубек мырза айткандай, жанар тоолор менен курчалган мамлекет. Кызыл түс Исландияда вулканды түшүндүрөт, урматтуу билермандар. Вулканды, лава, кызыл түс, лава. Урматтуу билермандар, 2-2 эсеп. 2-2. Ал жерде географиялык маселе, урматтуу билермандар, география. Сергек болуңуздар. 2-2 теңдешүү. Команда 5-чи раундга старт алат. 5-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Сооронбек Абылкасым уулу Премьер лигага чыгуу үчүн күзгү сериядагы аракетин көрүп жатат. Күзгү сериядагы аракети жана Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү силерге төмөнкүдөй суроону жөнөткөн. Биздин бир мекендешибиз дизайнер экен өзү ал. Телекөрүүчү суроосунда биздин мекендеш дизайнерибиз деп суроосуна жазып атат. Марсель Шейшенов, ошо дизайнердин аты жөнү, өз иши менен кытайлыктарды аябай таң калтырып ичин ачыштырган экен. Кытайлыктар анча-мынча нерседе бизге таң кала бербейт. Ал суусунду куюучу идиштин дизайнын жасаган, өз ойлоп. Ал өзүнүн ишин, эмгегин жарыялаганда биринчи болуп кытайлык блогерлер, кытай жарандары комментарийлерди минтип жазган. Бул нерсе Кытай калкынын символу болуп туруп, эмнеге мындай дизайнды биз ойлоп таппадык деп өзүнүн чачын жулган дейт. Караңыздар, суусунду куюучу идиштин дизайны. Ойлоп тапкан дизайн Марсель Шейшенов $10,000 сатыкка койгон. Силерге суроо. Кытайлыктарды күйдүрө турган кандай дизайнды ойлоп тапкан бул биздин мекендешибиз? Минутта кетти. Не болсун? Ажыдарбы? Ажыдар түсүндө. Ажыдар. Кытайдын символу деп атат. Кытайдын символу. Тек ажыдарлар болду. Дракон. Дракон. Дагы? Ошо окшош. Берки неме каяктан пандач панда. Самор кошкон нерсени ойлоп тапкан эмеспи? Суу куя турган. Оозунан от чыгып турат го ажыдардын. Баягы Инстаграмда силер деле көрүп калып атасыздар. Баягы вино куйгандан суу аракка келип түшүп айланып чыгып туруп, кайра бул жака түшпөйт. Ошол нерсе качан көтөргөндөн кийин анан жабаны кой бергенден кийин түшкөн суу ошол идиште болсун. Таканса бош бүткөнчө ичиш керек деген шарт жок. Жок. Мен көрдүм эле. Мен да көргөндө октом уникальный себеби ичинде аба калып спираль сыяктуу. Ошол түшүндүргөнгө жардам берелби? Спираль сыяктуу болот дагы. Сонда канцтердин капкагында биякта калып кеткендей болуп атабы? эки жагын ачып Көтөргөндө түшпөйт, кайра кайтарган. Сунага Толук ич албай калган. эбел үстүндө коюп, кереги жок. Толук ич үстүндө албай коюп туруп, сууну аңтарып кое белең, ошондой эле да, ичине суу толот, кайра куппайсың, төгүлбөйт. Тура берет. Эки жагын ачык тура берет ичинде суу. Качан гана көтөргөндөн кийин бул жака кайсы жака басынды баса ошондо суу көтөрүлүп төгүлөт. Эки ооз бар. Эки ооз бар. Эки жакта тең уникальный. Ошо мен билгенден ошол да. Инстаграмда жүрөт эле. Ошону мен көргөндөй. Ким жооп берет? Сора мырза. Урматтуу алып барчу Куттубек мырза жооп берет. Куттубек мырза. Аракет кылып көрөйүн эми болушунча. Урматтуу алып барчу өзү Кытайдын символика эмесин өздөрүнүн мындай символун көрсөтөм деген болсо, бул Кытайларда биринчи ажыдар, экинчиден анан фарфор идиштер болот да. Анан биз акыркы убактарда мындай социалдык
желелерден башкалардан көрүп калдык. Бул уникалдуу бул ушул ажыдардын баягы тегеренген формасында башка формада атайын айнектен жасалган идиштер сууну куйса, баны эч жакка кетпейт, вакуум сыяктуу болуп тура берет. Качан гана бир жака басымды көбөйткөндө суу куюлуп түшөт. Ушундай керемет эмен буюмдарды көрүп атабыз. Ошол буюм болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Кутбек мырза, бул эмне? Бамбук, Эми бул бамбуктун көрүнүшүндө кандай дизайнды ойлоп тапкан бул биздин дизайнер? Мынакей, урматтуу билермандар. Мына кытайлыктардын эсин аударган дизайн. Бамбуктун форматында, бамбуктун көрүнүшүндө бул кадимки стандарттык абалдагы суу куюучу идишти ойлоп тапкан жана муну $10,000 саттыкка койгон. Ушул дизайнды кимиңер аласыңар депчи. Көрдүңүздөрбү? 3-2 эсеп. Урматтуу билермандар, 3-2. Бамбук талкууда менимче эч кимдин оюна келген жок. Телекөрүүчүлөр бир раунд, бир упай алдыга чыгышып атат. 6-чы раунд. Урматтуу билермандар, 6-чы раунд. Чамдаңыздар. Чолпонай Тулебаева Кадамжай шаарчасынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, дүйнө жүзү боюнча мумияларды сактоодо Египет өлкөсү биринчи орунда турат. Алар тапкан мумиялар биздин заманга чейинки 2,5 жылдан баштап 4000 жылга, биздин заман 4000 жылына чейинки, 5000 жылына чейинки абалга туура келет. 1974 жылы Египет өлкөсүндө аябай көптөгөн мумиялар табылган. Жана Египет калкы чачтарын эркек, аял бардыгы чачтарын кырып салган. Ошол 1974 жылы. Урматтуу билермандар, эмне себептен Египеттин аял эркектери чачтарын кырып, парик тагып жүрүшкөн? Кетти минута. Мумияларга байланыштуу эмеспи? Чачтары менен бирнерсе сактаган эмеспи? Не себептен түштү? Мумиянын көптүгүнөн бардыгы мумия изилдөөчү болуп кетпедиби? Сен жер казып башка кылып. Чач деген өздөрү кырып атат. Чач деген демек тартат да. Чачта ошондой бир нерсе бар. Ошон үчүн жабыштыра турган. Мумияны сактаганда же мумияны 74 жылы эмне болгон? 1974. Бирнерсе Мосттун эмеси Францияга жеткирилген, мен билгенден мумия. Мумияларда чач болобу сактаганда? Мумияларда кам болот, бирок парик кийип жүрүшүнүн негизги себеби мен оюмча ойлоп атам, күндүн эмесин булар парикти кийип жүргөндө баягы адам эмеси башка эсалар башка эме болот да, мына кыйналбай чач бар дагыдайчы. Ооба. Бирок мумияга эмне сеси бар болот? Мумияда чач жок болуп, эгерде чач жок мумия окшошун үчүн биз дагы мумия чачы жоксо көбүрөөк жашайт экенбиз, сакталып атат дегенди майында айткан эмеспи? Жок, парик кийип жүрөт. Парик кийип атпайбы. Бул жерде чачтын өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде чачты бир нерсеге пайдаланышкан окшойт го дейм, ошондой бир нерсе. Пайдаланышкан эмеспи мумияларга? Мисалы чачты таштап койгон, парик кийип алган бул жок. Башка маселе. Бардыгы деп атпайбы? Кымбат бага сатылып кетип мүмкүн ошону айна мумиянын чачы деп өздөрү сатып жүргөн болушу мүмкүн да? Парик чач болсо ал. Жок, ошо мумиянын чачы деп мисалы ошондо сатылып кетип. Вакыт бүттү, Сора мырза. Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Жакын келиңиздер. Булар көптөгөн адам болсо, ошо мумияларды изилдөөчү жерге алып барат да булар. Изилдегенде балким бир тал чач түшүп калса, изилдөө башкача болуп бурмаланып калышы мүмкүн дейм. Чачтан аныктайса, негизи. Ошо чачта паразит аял эркеги деп лабораторияда ДНКдан адаштырышы мүмкүн. Буйрук чыккан мумия. Чачта да ДНК бар да. Ошодон да ДНК аралашпасын деген жок болгонго. балким тотемдик мышыкка ишенген, балким ошолор туурап бир символикалык түрдө кырган. Ордон жардамы дагы бүттү. Өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Демек, чачтарын кырып салуусу мумия аябай көп изилдөөчүлөргө ошол калк жардам берген. Эгерде ал жерге барып чач түшө турган болсо, ал ДНК же болбосо изилдөөгө бир тоскоолдугун тийгизет. Мисалы үчүн лабораторияда бир чач аркылуу изилдеп алып кимге таанык, не башка ошолорду изилдейт. Демек, ошол изилдөөгө тоскоолдук тийбеш үчүн алар чачтарын кырып салган. Же болбосо жерден табылган чачтарды да башканы изилдөө башталган себептен алар чачтарын ошол нерсеге тоскоолдук болбош үчүн кырып салган. Аял эркегине карабастан бардыгы. Жооп кабыл алынат.
Ордонун жардамында. Менимче Ордо ушул пикирди берди сиздерге көбүрөөк. Мен туура жоопту айтам. 1974-жылы чындыгында мумия аябай көп табылып, Египет боюнча. Алардын денелери, чачтары, мумия билесиздер мындай. Кадимки дене абалы сакталган абалда, чачтары деле сакталган абалда табылат көбүнчө. Мумиялар чачтары мындай биттей баштаган да, Сору мырза. Мумиялардын чачтары биттей баштагандагы жоготуунун айласын издешкен египеттиктерчи. Кантип чачтарды биз жоготушубуз керек деп. Анан алар ушундай бир өздөрүнчө айталык бир улуттук бир нерсени ойлоп тапкандагы бардыгыбыз парик кийели деген. Парик кийип, Египетте баягы фараондордун париктерине окшогон узун чачтарды кийип, кени зыянкечтерди мумиялардан алыстатуу максатында, урматтуу билермандар. Эсеп 4-2 азырынча. 4-2. Денелер жаман абалда болуп кетет, ачыкка чыккандан кийин. Ушул жака көбүрөөк басым жасасаңыздар туура болмок, негизи урматтуу билермандар. 7-раундга старт беребиз. 7-раунд. 7-раунд. Чамдаңыздар. 1 минуталык бонус бар жардам иретинде. Бирок буга эч таянбаңыздар. Анткени 2 упай алдыга чыгып кетти телекөрүүчүлөр. Тынчтык Кубатбеков биздин күйөрман учурда Кытайда. Бул сапар комбинация Тынчтык Кубатбековдо иероглифтер жок. Бирок суроого көңүл бурабыз. Барыбыз билгендей, Амстердам, Роттердам, Эддам шаарлары Голландиянын эң чоң жана белгилүү шаарлары болуп эсептелет. Бул шаарлар өзүңүздөр уккандай дам деген сөз менен аяктап атат. Урматтуу билермандар. Сиздер Голландиянын географиялык дейбизби, же маданий дейбизби, айтор ушул Голландия тууралуу бардык билгениңиздерди ортого таштап, бул дам менен аякташы эмне себептен экендигин таап бериңиздер. Кетти минута. Жок, дам деген сөз. Гүл го? Мадам. Аял, аял. Гүлгө байланыштуу, эгер жаратылыш болсо. Голландиялардын өлкөсү туура. Гүлдөрдүн өлкөсү, бирок неде доминион деген сөздөн кыскартылган эмеспи? Доминион деген. Сырлар, башкалар, алар Голландия уйлары да аябай эме да. Данияга караштуу тура, бул аймактан алганда ошо доминион, Даниянын доминион болуп турган, кийин карады. Демек ушу доминион деген сөздөр эле алынса керек ошол жакта. Голландияга Даниядан кошулганбы? Голландия деген ал жөнөкөй эле аталы же жөнөкөй эле, бирок Нидерландия. Эшеме да. Бирок доминион катары эме ошо кос сөздөр кошулуп. Кимге доминион болгон дейсиң? Голландтарга, датский эме королдуктарга. Гүлгө аялдарда жаратылыштын боздугу деп эле эмеге өргөн эмеспи? Маданий музыка аспаптарында дамбырага окшогон нерселер жокпу балким? Жок, коздук эмес. Жок, географиялык аймагына башкасына карап, географиялык сулуу жер башка деген сыяктуу. Коздугуна дегенде эмнени айткыңар келет? Бир нерсеге байланыштуу керек. Аялдарга мисалы түшүнүп атам да. Сора мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого бизден кайрадан эле Куттубек мырза жооп берет. Куттубек мырза. Урматтуу алып баруучу, мен көбүнчө тарыхый эмеге, терминологияга ыктап атам. Доминион деген сөздөн географиялык алкага ала турган болсок, бул дат королдуктардын доминион болуп турган ошол жактан, анан Роттердам, Эддам, ушу доминион деген сөздөн ушул сөздөр кошулуп калган болушу мүмкүн. Ал эмнени түшүндүрөт доминион? Кайсы бир эмеде деңгээлде бир тигил же бул башкаруучуга же болбосо өкмөткө мындай көз каранды болгон. Көз каранды, эркин. Көз каранды болгон. Ооба, эркинирээк көз каранды, бирок толук дагы көз каранды эмес, толук дагы эркин эмес. Мен жоопту кабыл алдым. Айбек Кыргызбаев, сизде вариант барбы жокпу? Мендеги вариант боюнча Ноттердам деген калаларды билебиз, чептер. Бул айтылган шаарлардын бардыгында кандайдыр бир чеп, кала, ошого окшогон тарыхый эселиктер бар. Ошон үчүн дам деген кошумча кошулган. Коргондор болушу мүмкүн дейсизби? Ооба. Түшүнүктүү. Сезимгүл, сизде вариант барбы жокпу?
урматтуу алып баруучу, дан деген түшүнүк мындай чоң деген түшүнүктү да бериши мүмкүн. Анан биологиялык эме түзүлүшүнө карасак, өсүмдүктөргө, ал эми географиялык түзүлүшүнө карасак, тоолуу аймактагы болушу мүмкүн. Шарлары чоң болуп, может ошондон дан деп булаган. Дам деген сөздүн кошулуусу бул менимче географиялык жактан ала турган болсок, Нидерланды бул деңизге жакын, же океанга жакын деп айтсак болот. Бизде дамба деген сөз бар. Балким ошол деңизден коргонуу максатында дамбалар курулган болсо керек ал жакта. Ошонун негизинде дам деп аталып калса керек. Түшүнүктүү. Мен эми туура жоопту айтайын. Урматтуу билермандар, Голландияда дарыялар аябай көп да. Жогоруда ат аталган шаарлар бардыгы дарыялардын жээгинде жайгашкан, Сорон мырза. Амстердам Амстел дарыясынын жээгинде, Роттердам Ниве Маас дарыясынын жээгинде, Эдам дарыясы дарыясынын жээгинде. Демек, мындан чыкты, дам сөзү дамба деген маанини билдирет, урматтуу билермандар. Дарыялар көп болгондуктан ошолордун аттарына карап коюла берген шаарлар. Ноттердам, Амстердам, мындай аталыштар шаарлар Европада көп да негизи. Айрыкча Голландияда көп экен. Эдам, деген дарыяга жөн эле дам деген сөздү кошуп койгон. Шаарлардычы. Ушул назарда дарыяларды назарга тутсаңыздар жакшы болмок, урматтуу билермандар. Абал бир аз кооптуураак. Команда чамдаңыздар. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Блиц раунд. Урматтуу билермандар, Блиц раунд. Команда толук курамда ойнойт. Урматтуу билермандар, Новочебоксарскиден биздин көрман Александр Герасименко сиздерге каршы суроо жөнөтөт. Блицке кандай суроо жөнөтүшү мүмкүн? Азыр окуп берем. Урматтуу билермандар, Америка Кошмо Штаттарынын кээ бир муниципалитеттери, шаарлары, ушул нерсени колдонууга тыюу салышкан. Мисалы үчүн Хьюстонда 2010 жылдан баштап ушул нерсени колдонууга тыюу салган себеби бул продукциянын бир түрүнө кирет экен. Бул нерсе шаарда визуалдык башаламандыкты жаратат жана мунун зыяндуулугу бар кайсы бир деңгээлде деген. Шаардын эстетикалык көрүнүшүнө негатив пайда кылышы мүмкүн экен. Шаардын коомчулугунун жашоосуна кооптуулукту пайда кылат экен. Шаардын айрым тургундары ушул нерсенин кереги жок деген да пикирде болушкан экен. Ал эми муну ойлоп тапкан Питер Миншал алгач аны узун бойлуу бала деп атаган. Ушул көрүнүштүчү, ушул нерсени узун бойлуу бала деп атаган. Мындай көрүнүш айрым учурда биздин шаарларда дагы, ири шаарларда дагы көрөбүз мындай көрүнүштү, Сорон мырза. Бардык учурларда чыга бербейт. Кандайдыр бир даталуу күндөрдө көрүп калабыз. Урматтуу билермандар, Америка Кошмо Штаттарынын айрым шаарларды ушул нерсени колдонууга тыюу салган. Бул кандай нерсе? Кетти 20 секунда. Узун бойлуу бала деген болсо берке эмеге көңүл бурбайсызбы? Буттан башка Бирок кээ бир эле майрамдарда чыгат атпайбы? Продукция өндүрүш. Визуалдык нерселер бузат. Тайда эле эме болгон да, табылган. Берки бут менен баскан адамдар анан кийин баягы бизде антип көчөдө турбайбы, антип баягы шаардын эмесинде бөлөнүп атат. Ошондой эмелер болушу. Убакыт бүттү, Сорон мырза. Ким жооп берет? Узун бойлуу бала деген эмне бул? Шаардын эстетикалык көрүнүшү да туура келбейт деп ушундай эме чечим кылышкан да. Урматтуу алып барчу Куттубек мырза жооп берет. Куттубек. Сизге жооп берерден мурда сурап алайын. Коопсуздукту дагы сиз айтып кеттиңиз, туурабы? Коопсуз кетирген, Анда агылатыр эгерде майрамдарда чыга турган болсо, биз баягы буттарына кийип алып анда кандай дейбиз, акробат дейбизби же маскарапоз дейбизби, ошол адамдар болушу мүмкүн. Бул буттарына узун андай эмне балдак дейбизби, эмне буттарына бирдеке кийип алып басышат го. Ошол адамдарды болушу мүмкүн ошолор. Эгер продукция десек кандай болот бул? Ошол таякчалары. Жооп кабыл алынат. Назарга тутулган нерсе мына ушул, Куттубек мырза.
Булар аэромен дейбиз. Куттубек мырза колдору менен минтип турат деп айтып аткандан мен ушул нерсени назарга тутту деп ойлоп атамын. Узун бойлуу. Булар деле ушундай эле узундукта, сиз айтып аткан узундукта негизи. Семете мырза. Бул раундты биз командага ыйгарсак туура болот. Анткени команданын жообу дагы ушуга жакын болчу. Маңыз бар, Маңыз бар. Анткени кол менен минтип аткан уктумда Куттубектинчи. Булар ушундай кыймыл аракет болот. Бирок жообунда бир аз айтпай койду да аны. Биринчи суроону азырынча канааттандырарлык деп тура алганда. Экинчи суроо сиздерге каршы Азимбек Матраимов суроо жөнөтөт. Баткен районунан. Мен суроосун окуйын. Аракет кылып раундтан чыгып кетиңиздер эми, блицтен. Урматтуу билдирмандар. Бул анимациондук фильм, демек мультфильм деп туралы. 1937 жылы биринчи жолу эфирге чыккан. 1939 жылы бул анимациондук мультфильм үчүн 8 Оскар берилген. 8 Оскар. 1 оригинал жана 7 кичинекей Оскар берилген. Урматтуу билермандар, кайсыл анимациялык фильм жөнүндө сөз кетип жатат? Мики Маус эмеспи? Неге? 8 Неге? Жетерге жел жана аппагай да бар. Аппагай менен бар. 7 күнөн менен аппагай ошо. Жетерге жел ошол. Жок. Жетерге жел. Жетерге жел жана аппагай да ошол. Бирөөсү оригинал жок. Соро мырза, кайсы мультфильм жөнүндө сөз кетип жатат? Урматтуу алып баруучу, бул Жетерге жел жана аппагай. Же болсо баягы Ханша эле ошондой болуш керек. Белоснежка. Белоснежка жана 7 гномов, э? Агынай, эмне дедиңиз? Аппагай беле ошол. Кыздын аты өзбекчесин ошондой кыскасы. Аппагай деп которушканбы? Кыргызчага түзмө-түз которуп атам. Жетерге жел мына кыргыз тилинин немесин сактапчы. Аппагай. Аппагайым, аппагай. Жооп туура. Ушул мультик 8 Оскар алган, урматтуу билермандар. 7 бирөөсү оригинал, 7 кичинекей Оскарлар. Акыркы 3-чү суроо. Төлөгөн кызы Айжамал Ош шаарынан. Урматтуу билермандар, 19-кылымда франциялык химик Мэри өзүнүн сүйүктүүсүнө өзүнүн сүйүү сезимдерин билдирүү үчүн өзүнүн дене бөлүгүнөн бир нерсени алып шакекти белекке берген. Караңыздарчы, сүйүүнүн көзү көр дедимби өткөндө, ушундай экен да. Бирок ошол эле Мэри шакекти белекке бергенден кийин ушул нерсенин жетишсиздигинен каза болуп калган кайра өзү. Сүйбөй сүмүрөн калгыр. Урматтуу билермандар, эмнени аралаштырган бул? Кетти 20 секунд. Адамдын канында эме бар. Темир составы бар. Ошону алып бөлүп алган, ошондо шакек жасаган, анан өлүп калган, ошондо жетишпей. Ооба. Темир жок болуп дегендер барбы? Темир ошондо болот. Темирди айткылана башка айт. Мен билиши адам эмес да ошол темирди жемеси жетишпес жана өлүп калган. Аны бир окуган жай. Сора мырза. Урматтуу алып баруучу, Акылбек уулу Нурсултан жооп берет. Акылбек уулу Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, бул эгерде химик болсо, адамда темир бар экендигин билет. Эгер адамда темир азайып кетсе, адам өлүмгө алып келет. Тамактангандан кийин чайды жарым сааттан ичкиле, себеби чай темирдин душманы деген. Ошондуктан ал өзүнүндөгү темирлерди алып шакек жасап бериши мүмкүн. Өзүнүн организминен. Организмден темир алган, анан шакек жасап берген. Сиз кандай кадамга бараар элеңиз? Мен андай кадамга баруудан мен сизди кайтарамын. Денеңиздин бир жерин чокуп алганга. Негизи да? Мен аны магазинден алып эле бергенмин мурда. Калгандарга да айтмакмын, ал өзүнүн денесинен алыштын кереги жок. Тескерисинче адамга темир керек. Магазинде бар, аны сатып алса болот шакекти. Сатып алса деле болот болчу да, ошо акылы жок химик. Койсо балким ошо жакшыраак болот. Блиц раунд аяктады, ийгиликтүү. Жооп туура.
Ал ошо өзүнүн дене бөлүгүнөн эми сүйүү айланайын ушундай даражага барган экен. Мына шакек, бүгүнкү күндө бул сакталып турат музейде. Мына 5-3 9-чы раунд. 9-чы раунд. Байаман Топчубаев Санкт-Петербургтан сіздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Фредерик Карлтон же болбосо Карл Льюис америкалык жеңил атлетчи. Ал узундукка секирүү боюнча Олимпиаданын 9 жолку, ал эми дүйнөнүн 8 жолку чемпиону. Карл Льюис өзүнүн чырт чатаксыз жүргөндүгү, жаман ойлордун жоктугу менен дагы белгилүү. Ар дайым позитивде жүрөт экен. Күндөрдүн биринде журналисттер ага мындай суроо берет. Куттубек, сиздин душманыңыз барбы дейт. Ал жок, бирок жашоомдо бир душманым болгон дептир. Ал Леонид Ильич Брежнев дептир. Караңыздар, СССРдин генералдык секретары. Таң калыштуу, урматтуу билермандар. Анын айынан дептир. Мен дүйнөнүн 10 жолку Олимпиада чемпиону боло алган жокмун деп мындай тамаша иретинде айткан экен да. Эми сиздерге суроо. Леонид Ильич Брежнев буга кандай чатагы болушу мүмкүн? Кантип тоскоолдук кылышы мүмкүн 10 жолку чемпион болушуна Олимпиадалык? Кетти минута. 80-жыл. Кайсылар болгон? Олимпиада болду 80-жыл Москва. Туурабы? Ошондо Брежнев башкарчу эле. 80. Эми байланыштыргыла эми. Жок, ошол канча чейин болду Брежнев? Эгерде тамаша катарын айтып турган болсо, ошол жерде бир эме сөз бар. Атты карма кое бербе деген, корольду карма кое бербе деген сөз бар. Мен билген ошону коюш керек, Брежневдики. Бул жерде ал ошого байланыштырып болмок деп атат да. Москвага бара албай калган эмеспи балким? Кайсы бир ошол учурда бир нерсе кылган эмеспи? Бул дүйнөнүн 8 жолку чемпиону эмеспи? Олимпиада Брежневдин тешчеси бар, заступка. Жок. Бул жерде бул Олимпиаданын 9 жолку, дүйнөнүн 8 жолку чемпиону. Демек анын айынан 2 жол чемпион болбой калдым деп атат. Не себептен? Жок. Олимпиадага келбей калган, Олимпиадага келбей калган. 80-жылы келбей калган. Кансыз соғыстын айынан келбей калган. Олимпиадага келген 80-жылы Америка Кошмо Штаттары келбей калган. Брежневдин чечиминен келбей калган. Келбей калган ошо. Эгер Жок, кансыз согуш мезгили, жылдары болсо, кансыз согуш мезгили сол эме бүткөндөн кийин Кариб кризиси. Мен адашпасам ошондой, бирок Америка Кошмо Штаттары ошо ракеталык Кубанын эмесинин айынан келбей 1980-жылы Олимпиада оюндары ошого Америка Кошмо Штаттары келген эмес. Келген эмес. Сора мырза убакыт аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, Мелис Музулманов жооп берет. Мелис мырза. Бул атлетчи Олимпиаданын 10 жолку чемпиону болбой калган мезгилде 1980-жылы билебиз, Олимпиада оюндары ошол кезде СССРде өткөн. Москвада. Анан башчысы Брежнев болчу. Анан мындай бир саясий бир абалдардан улам Америка Кошмо Штаттары ал оюнга келбей калган. Кайсы саясий маселе? Азыр неме да, бул жерде бир топ, себеби баягы Кубадагы тиги неле ракеталардын жайгаштырылуусу, андан кийин Кариб кризиси дагы бир топ. Ошолордун айынан келбей калган. Ошон үчүн СССРде өткөн эмнеде тиги Олимпиада оюндарында мен албай калгам, ошон үчүн буга Брежнев күнөөлүү деп айткан болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Брежневди мындай тамаша иретинде күнөөлөгөн себеби Карл Льюис ооба 80-жылы Олимпиада Москвада болгон. Ал эми Америка Кошмо Штаттары баш болгон 26 мамлекет бойкот жарыялап, Олимпиадага келбей койгон спортчулары катышпай койгон. Анткени СССР 1979-жылы эмне кылган Куттубек мырза? Афганистанга согуштук операцияга аскерлерди киргизгендиги үчүн, бүгүнкү күндө Россия Украинага согушат деп бир топ бойкот кылып атпайбы Европа өлкөлөрү? Ошондой эле бойкот менен 26 өлкө келбей койгон. Саясий ушундай кадамдарга барды, агрессиялык кадамдарга дейбизби, айтор. Мына ушул себептен улам Карл Льюис мен 10 жолку Олимпиада чемпион болушума Брежнев тоскоолдук кылган деп тамаша чын аралаштырып айткан экен. Маңызыңызда чындык бар. Эсеп 4-5.
команда оюн дагы уланта турган болду. 10-чу раунд. Айдан Токторалиева Жалал Абад шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Улуу Кытай дубалы жөнүндө болмокчу. Улуу Кытай дубалынын узундугу 8,5 километрден ашат, урматтуу билермандар. Ар 200 метр сайын күзөт мунаралары курулган. Бул дубалды куруу максаты душмандардан коргонуу болуп, күзөтүү мунараларынан түндөсү от же коңгуроо аркылуу белги берилип турган. Сиздерге суроо. Күндүзү күзөтчүлөр бири-бирине кантип белги бериши мүмкүн? Күндүзү. Кетти минута. Көрүнөт күндүзү. Канча метр аралыкта? 200 метрде отат, 200 метрде желек көрүнбөй калышы мүмкүн. Бир түшкө болсо көрүнбөй калат. Үндө деле Үн, мисалы үн неме турат да мына? Үн чагылышып кетиши мүмкүн. Күнү от берип атат, коңгуроо чалып атат, үн берип атат. Баягындай ар кандай светтерден жок түтүнгө окшогон немелерден берген эмеспи? Дагы желек дейли, макул түтүн дейли, да башка эмне болушу мүмкүн аралыкта? Жок, көгүчкөн 200 метрге кереги жок го дейм да. 200 метр болгон. Баягы кинолордо деле ошондой го, от менен баягы немелери менен, түтүндөр менен белги беришет го любой эле. Жаат ышкырык алды эле эми эсептей берсе оңой эмес да, ошон бирин кармашып. Ой, ышкырык дегенде дүйнө менен, ышкырык дегенде түнү деле колдонсо боло берет ышкырыкты, түнү деле колдонсо боло берет ышкырык дегенде. Коңгуроо иштеп эмнеге күндүз иштесе болот? Ушунда коңгуроо дегенде болбой калат. Бул жерде түнү көрүнбөй, дагы күндүз көрүнсө боло берет. Немелер деле бар го, согуш кинолордо деле бар го, от менен түнү жаатып, күйгүзүп атат, а беркине түтүн ошол сыяктуу. Сора мырза. Куттубек мырза жооп берет. Куттубек мырза. Урматтуу алпарчы, бүгүн эң кыйын оюн меники болду окшойт да. Эми чындыгында бул жактан азыр эми суроого мындай карай турган болсок, эмелери варианттар аябай көп да. Эмнеге түнү иштеткен коңгуроону күндүз иштесе болбойт? Аны деле айтсак болот мисалы. Бирок биз көбүнчө болуп атабыз, эгерде бурун жерлер башка жерине карай турган болсок, биз ошо түтүн аркылуу белги жеткирген. Түтүн аркылуу белги беришкен. Жооп туура. Түтүн аркылуу беришкен. Команда 5-5 болуп чечүүчү раундга жетип келди акыры. Актив дизайн. Акыркы чечүүчү раунд. Урматтуу билермандар. Биз бул жаныбарды өтө жакшы билебиз. Бизге бул жаныбар чоочун эмес. Жапайы жаныбар деп мен бул жаныбарды эсептебеймин. Эми сиздерге суроо. Кайсыл жаныбар өзүнүн өмүрүнүн жарымынан көбүн уйкуда өткөрөт? Минута кетти. Көп уктаган жаныбар. Жок, негизи эле уктайт. Үй жаныбар. Жок, негизи жаныбар. Жырткыч эмес. Үй жаныбарына кирет. Мышык жапайы деп эсептебейм дейт. Жапайы деп эсептебейм, айтышым мүмкүн, бирок. Значит, жапайы ал жакта да, бул жакта да жүрөт экен да, значит, эки жакта да жүрөт экен да, туурабы? Мышык жарымынан Ленивец дагы бар, анан берки коала дагы бар. Коала. Бирок мышык деген маселе бар да. Жок, мышык коала жырткыч жаныбар. Азыр жырткыч жаныбар деп эсептебейин дегенде, значит, ал жакта да, бул жакта да жүрө турган бир жаныбарды айтып атабы дейм да азыр бир. Мышык жырткычка киребин да. Жок, мышык нарагынан үй жаныбарына кирет да. Бул жерде азыр жырткыч деп ойлобойм дегенде, нар жакта да, бир жакта дагы жүрө турган бир жаныбар болушу мүмкүнбү? Жырткыч деп эсептебейм дедиби же жапайы деп эсептебейм деди? Жапайы деп эсептебейин деди. Бирок ошол жакта мына мен билген. Мына карасаңар. Эң көп өтө жакшы билебиз дейт. Өмүрүнүн жарымын жапайы эмес билиңиз. Колго жиде жүрөт, чачпай жүрөт. Өмүрүнүн кечкен ушинтип кыймылдап жүрөт. Ол үйдө каралабы ол үйдө? Өмүрүнүн жарымын дейт. Жарымдан көбү. Жок, эмнен карасаңар, мындай бир ачып чыга турган бир нерсе, ушундай нерселер жокпу? Баягы мышык деле кайра. Башка нерсе мындай бир үй жаныбарынан мышык уктайт да. Мышыга муктай берет. Үй жаныбары жапайы деп эсептебейм дейт да. Бул жагында эсептеп коелу. Анан кийин азыр силер айтып аткан нерсе өмүрүнүн көбүн өткөрүп койбойбу? Жарымынан көбү деп атат. Сора мырза. Чечүүчү раунд. Урматтуу алпарчу, бул жаныбар мышык.
мышык. Актив дизайнга таянсак эгер диний болсо мышык да. Жооп кабыл алынат. Мышыгыңыз барбы жок үйдө суроо? Кимде бар? Клубда, мышык команда. Эмеде бар, айылда, бирок бунда жок бизде. Куттөбөктө бар экен мышык. Куттөбөк мышык бир күндө уктай байкайсызбы? Көбөлүк уктайбы? Мен ошол үйдө духовка деп коет го, багана печкеге жасалган ысык жерде кечке жатканын көрөм аны. Кечке жаткан, Мен туура жоопту айтам. Өмүрүнүн жарымынан көбүрөөк бөлүгүн уйку менен өткөргөн жануар бул мышык. Мышык үй жануары уктай берет. 6-5 эсебинде Сорон Абылкасымовдун командасы бир упай айырмачылык менен Премьер Лигага чыгып алды. Куттуктайбыз команданы. Өтө кыйынчылык менен, Ордонун жардамы менен магистрге рахмат айткыла Семетейге. Урматтуу алып баруучу, аябай сенсациялуу оюн болду. Команданы куттуктайбыз. Эми ушул статустун кармап калышына тилектешпиз, кайра түшүп кетпестен. Анан бүгүнкү оюнда 3 билерманды мен баалайт элем. Анын эми баарын айтпай эле коеюн, токотерин айтып берейин. Азыр эми акыркы суроо бул жөнөкөй көрүнгөнү менен, бирок адашууга дагы чоң жол ачуучу бир суроо болчу да. Ошонун ичинен аныктап туруп, туура жоопту капитан өзү берди. Андыктан мен капитанды бүгүнкү оюнда мыкты дейм. Бүгүнкү оюн эки эле билермандын арасында жүрдү. Бул Куттубек жана Мелис агай. Негизги варианттардын баары ушул эки инсандан чыгып атты. Ал эми калган билермандар ушулардан чыккан варианттарды толуктап, бекемдеп, жооп берүүчү кызматын гана аткарып калды. Андыктан мен көз карашымда басымдуу суроолорду тапкандыгы үчүн Куттубек мырза бүгүнкү оюндун мыктысы. Рахмат. Ал эми суроого келе турган болсок, бизде дагы ошол бамбук жөнүндөгү суроо мыкты. Жакында эле ошо Instagram тармактарында шорону дагы жасап чыгарышты. Чындыгында дизайн аябай сонун. Түшүнүктүү. Урматтуу алып баруучу, биз дагы ошо Куттубек мырзаны жакшы катышканын байкап отурдук. Мелис агай да жакшы ойноду. Менин оюмча Куттубекти мыкты оюнчу деп эсептесек болот бүгүнкү оюнда. Түшүнүктүү. Демек, эки билермандын тандоосу боюнча Куттубек активдүү катышты эсептелди. Биз Куттубекти куттуктайбыз. Албетте бардык команда мүчөлөрү салым кошууга аракет кылды. Мелис мырза, Сорон мырза, анда актив дизайнын акча сыйлыгын бир бөлүгүн Куттубек мырзага ыйгараланды бүгүн. Активдүү болуңуз. Көп сум эмес, бирок ошентсе дагы кайсы бир деңгээлде сизге ушул бонус болсун. Урматтуу алып баруучу, биринчиден мен ошол Ордого чоң терең ыраазычылык билдирем. Бизди колдоп кубаттагандыгы үчүн. Андан кийин келе ошол Ордонун тандоосуна мен өзүм дагы нанам. Себеби дегенде оюндун бир адашпасам бир 70-80% башкасын ушул Куттубек мырзанын жакшы катышкандыгы бул жалпыбызга белгилүү эле. Андан кийин команданын талкуусу боюнча да ошол бамбук идишинен жасалган, дизайнынан жасалган идиш бул биз үчүн дагы эң мыкты суроо. Мирлан Абдыразаков, Бишкек шаарынын тургуну, мыкты суроонун ээси болду. Куттуктайбыз. Марболдон торт, токочтор, пряниктер, кекслер баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, чоң рахмат.